Ayal kүйөөсүнүн авиретін öpsü aram деп koyunçu дейт, көбөйүп баратат жаштар дейт. Өзүң айта бер арам деп айтып атсаң сен. Мен айтайын, мен эми ар ким өзүн өзү билет, өтүгүн төргүлет. Ар ким өйшө берсин, эмне кылабыз биз эми. Бирок бирөөнү бирөө мажбурлаганга болбойт. Макру. Erkek ayal avretlerin öpkön, elbette adepsizlik katarı balınat, bирок аны aram degenge şariat yol berбейт. Bирок majburlabaş gerek juwaylar beren-biri. Kalasın, kalabasın öbөсүн dese, anda bul majburlоо bolot. Түшүнүктүүбү? Анан эми арам деп айткандары бар. Бирок Хамбали мазхаб, башка мазхабтарда, Ханафи мазхабынын өзүндө деле ошол адепсиздик катары балынат дейт, бирок ал арам дегенге чейин барбайт. Арам нерсе башка. Айыз учурунда кошулса, артында кошулса, нифас учурунда кошулса, же болбосо талак берип калып зына боло турган болсо, булардын бардыгы арам эсептелет. Калган нерселер ошол арам эмес. Шариатта болот же болбойт деп айтылат да фатва берилген. Ана макру деген сөз адепсиздик. Мисалы үчүн ал жанагыдай кээде ооруп аткан учурда деле макру болуп калышы мүмкүн. Өтө кат температура болуп аткан болсо, андай эмне бири-бирине кыжалачылык кылбасын деген сөз.